Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Бабанов 20 миллион доллар сунуштаган. Кыргызстанда биринчи катардагы байлардын тизмесинин башында турган Республика партиясынын лидери аталган Өмүрбек Бабанов өлкөдөн чыгып кетти. Антөгө анын аргасы калбагандай. Ден соолукка байланыштуу чыгып кетти деп айтылганы менен убактылуу башын калкалоо менен чыгып кеткен дегендер да жок эмес. Көпчүлүктүн пикиринде Өмүрбек Бабанов коркоктугунан өзүнүн жолунан тайып келет. Ушуну менен 3-чү ирет өлкөдөн чыгып жатышы. Бир кезде Өмүрбек Жекебаев коркок болсоң Өмүрбек деген атыңды алмаштыр дегени бар. Чоң саясатчынын дегениндей эле болуп калды өңдөнөт. Ал эми Алмазбек Атамбаевдин кимдир бирөөлөр аркылуу Бабановго 20 миллион доллар сунуштаганы массалык маалымат каражат өкүлдөрүнө жар салган. Эми Өмүрбек Бабанов саясаттан көпкө көрүнбөйт, караанын көрсөтпөйт, акчасы аркылуу алаксытканы менен ал кадам алыс жолго барбайт. Эски саясатчылардын оорду бошоду. Эми кимиң кыйын болсоң чыга бер. Чындыгында ушундай. Мурункудай болуп сүйлөбөй калды. Бул эмнеден кабар берет? Жаңы саясатта болом дегендерге алардын оорду бошоду. Биринчи саясатчы аталган Өмүрбек Текебаев деле жаштарга бошотуп берип жатат. Бирок жаштар ошол саясатчыдай алып кете алабы? Ал башка маселе. Өмүрбек Бабанов коркоктугунан чет өлкөгө чыгып жатып саясаттан өзүнөн өзү четтеди. Алмазбек Атамбаев баарын чогуу өзүм менен чогулуп кетем дегени ансыз деле ишке ашып, ал баштаган тыйылбай саясатчылардын көбү абакка кирип кетти. Адахан Мадымаров айтып атып чарчагандай, эми башкалары сүйлөсүн дегендей түр көрсөтүп, башкаларга бошотуп бергендей. Айтор эски саясатчылар көп сүйлөп, эл тажап кеткендей. Кыргызстанда жаңы агым пайда болот. Сооронбай Жээнбеков камалат. Ушундай сөз кече күнкү Сооронбай Жээнбековдун УКМКга сурак бергенинен эл арасында тарады. Өзгөчө мындай болжолду кабал мурунку жандосу Атамбаевдин тарапташтарына жага бербей калды. Бирок Сокенин коронавирус илдетинен кийин жаман көргөндөр жаман көбөйдү. Өзүнүн былтыйган акмак шерменде сөздөрүнүн баткагына өзү түшүп калгандай. Серепчи юристтердин кебинде Сооронбай Жээнбековду пандемия боюнча келген акчалардын дайыны боюнча 2020-жылдын октябрь революциясынын үмүттүн өлүмүнүн негизинде эле жөн эле абакта отура турган жайы бардай.